Эгер сизде Honda'da мындай эски ключ болсо, ключ отдельно, пульт отдельно болсо, ошонго мындай пульт өзү менен чогуу, жалоосу өзү менен ушундай пульт жазганда кантип жазабыз? Азыр биз биринчи бул жалоонун кесип даярдап алдык. Бул пин код менен чыгат. Именно могу замок зажиганияны чыгарганда бул личинкада пин код бар. Ошол пин кодду терип жасайбыз. Жасап бүткөндөн кийин эми пульттун жазыш керек. Японскийлер 313 частота, европейцтер 433 частота болот, американец 335 частота болот. Биздики япошка 315 и 313, бул дагы 313. Частотасы туура келиш керек. Эшикти жаап аласыз. Эшикти жаап алгандан кийин бул пульту жок эле ачкычыңыз менен же бул менен айырмасы жок. Буну азыр силерге көрүнүктүү болуш үчүн чыгарып алдым. Замокко саласыз, замокту ачасыз. Култаган кнопканы бир басып өчүрөсүз. Кайра замокту ачасыз, култаган кнопканы дагы бир жолу. Ушинтип 4 жолу кыласыз. 4-сүндө мына щелкать этип атат. 2-3 жолу кайра басып коесуз. Ачкан, жапкан. Замокту өчүрөсүз. Култайсыз, ачасыз. Мына ушундай кылып жазылат. Салам алейкум.